إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Бүгінгі түсіндіре тұрған хадис, 40 хадистің 9-ші хадисі. Бұл хадисте Абу Хурайра сахаба риwayat қылған екен. Hazır okup durana savakka girişelim. An Abi Hurayrata Abdurrahman ibn Sakhr radıyallahu anh قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Bu hadisli Bukhari Müslim rivayet kılıptır. Bu hadisli Abu Hurayra sahaba rivayet kılıptır. Baruskada belirli olğanday bu Abu Hurayra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem atынан көптеген hadisler rivayet kılgan. Balkim ошо sahabalardan arasından en көп hadis rivayet kılgan sahaba. Bu sahabanın şu bizge калтырган чоң эмгеги ошо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам көптөгөн хадистерин бизге жеткирген. Анан ошо Абу Хурайра деген ат менен белгилүү бул. Анан өзүнүн чын аты Абдурахман. Өзүнүн аты Абдурахман. Абу Хурайра бул куниясы. Мунун атында да алымдардын арасында көп талаш тартыштар бар. Бирок көбүнчө ошо Абдурахман деген ысымы ошо туура деп айтышат. Аллаху алам. Ошол сахаба не деп атат? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мындай деп айтып жатканын уктум деп бизге жеткирип атат. Ма нахайтукум анху фажтанибу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өз сахабаларына, мусулмандарга не деп айтып атат? Ма нахайтукум анху фажтанибу. Силерди эмне нерседен тыйган болсом, ошондон алыстагыларга жолобогула. Ва ма амартукум бихи фату минху мастататум. Жана ошондой эле кайсы нерсеге силерди буйрусам, силер үчүн кайсы нерсени буйрук кылган болсом, ошол нерсени колуңардан келишинче мүмкүнчүлүгүңөр бар болушунча кудуретиңер жеткен болсо, ошону аткаргыла деп. Кудуретиңер канчалык жетет, мүмкүнчүлүгүңөр канчалык болот, ошого жараша аткаргыла. Fa inna mahlakallazina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafu ala anbiya'ihim. Силерден мурунку өткөн коомду жок кылган нерсе бул алардын көп суроо бергендигинде. Жана ошондой эле вактилафу мал анбияхим. Жана алар ошол коом өздөрүнүн пайгамбарларына каршылык кылып, каршылык көрсөткөнүндө. Мына ушул эки нерсе менен мурунку коом жок болуп кеткен деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып кетти. Бул жерде мурунку коом дегенде албетте еврейлер мен христиандар кирет, анан башка дагы коом болушу ыктымал, бирок да көбүнчө көп хадистерде силерде мурунку коом дегенде ошо еврейлер менен христиандарга айтылат. Анан Ибн Усаймин рахимахуллахтын айтышы боюнча башкалар дагы башка коомда кириши ыктымал деп айтыптыр. Аллаху алам. Мына бул хадистин улуулугун байкасак, бул шариаттагы бардык буйруктарга жана шариаттагы бардык тыйылган нерселерге байланыштуу. Биз ушул буйруктар болсо, шариатта келген тыюулар болсо, аларга кандай мамиле кылып, кандай кабыл алышыбыз керек, ошол жөнүндө айтып атат бул хадисте. Ошондуктан Навави рахимахуллах бул хадисти китебине алып келип жазып кетти. Анткени бул чоң эрежени билдирип атат да. Биз башында айткандай, Навави рахимахуллах чоң эреже боло турган хадистер чогулткан да. Демек шариатта көптөгөн буйруктар бар. Жана ошондой эле шариатта көптөгөн тыюу салынган нерселер бар. Ошого биз кандай мамиле кылабыз дегенде, ошо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ачык айтып кетти. Бизге кандай тыюу салынган буйрук келген болсо, мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жокса Аллах Таала Куранда айтып, ушул нерсени кылбагыла, мындан алыстаган деген болсо, биз ошо дароо ошонун баарын токтотушубуз керек. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буйруган буйруктар, жокса Аллах Таала Куранда буйруган буйруктар бар. Ошол буйруктарды биз колубуздан келишинче аткарышыбыз керек.
мүмкүнчүлүгүбүз келишинче, кудуретибиз жетишинче. Анан ушул буйруктарга, ошо тыюу салынган нерселерге карама каршы чыга бербегиле, көп эле суроону көбөйтүп, пайдасыз сурай бербегиле. Анткени бул нерсе мурунку коомду жок кылган, силерди да ошондой жок кылат деген мааниде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулмандарга эскертип айтып кетти. Мына ушул хадистин улуулугу мына ушундай жатат. Бизге белгилүү болгондой, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушу көп эле суроо берүүнү, пайдасыз суроо берүүлөрдү жаман көрүшкөн да. Жаман көргөн. Жана ошондой эле өзүнүн сахабалары тыйган. Анас ибн Малик деген сахаба Муслимде келген хадисте айтып атат. Бизге ушундай суроо берүүдөн тыюу келди эле. Анан биз ошо чет жактан келген, айылдардан келген адамдардын неме деп коюшат? Араби деп коет араб тилинде. Айылда чет жакта жашаган адамдарды. Ошо чет жактан жашаган адамдар келип, ошо акылдуу мындай жакшы суроо бере ала турган адамдар келип, пайгамбарыбыздан бир нерселерди, маселелерди сураганды жакшы көрчү элек дейт. Анткени сахабалар пайгамбарыбыздын тегерегинде жашашып, жана пайгамбарыбыз аларды тыйган да, көп эле суроолорду бере бербегиле. Айрыкча пайдасыз же муктаждык болбогон, өзү боло элек маселелер тууралуу ушундай суроолорду берүүдөн тыйган. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сырттан келген адамдарга, шаардын сыртынан жашаган ошондой адамдарга жумшак мамиле кылган. Алар келип, ар кандай суроолорду беришкен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга жооп берген. Ошондуктан сахабалар жакшы көрчү да, алар сураса биз ошолордун суроосунан пайдаланып, биз дагы илим алып алабыз деп жакшы көрүшкөн. Ошол жөнүндө айтып атат Анас ибн Малик. Ана мына бул хадистеги мына көптөгөн маселелер бар. Мына ошол маселелердин четине токтолуп айта берели. Мына бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистин башында айтып кетти. Силерди кайсы нерседен кайтарып, кайсы нерседен тыйган болсом, ошол нерселерди таштагылар, ага жолобого болот. Шариатта муну нахи деп коет. Кыргызча болсо кайтаруу, тыюу деген. Ушул бул биз ушул шариаттын тыюусуна кандай мамиле кылышыбыз керек? Негизги эреже шариатта кандай тыюу келген болсо, мейли Куранда же пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө, биз дароо ошол нерседен тыйылышыбыз керек. Дароо ошол нерсени ташташыбыз керек. Жана ошол шариатта келген тыюулар арам деген өкүмдү билдирет. Жана ошол кайсы бир нерседен тыйган болсо, ошол нерсенин жараксыз экенин билдирет. Аны кылса, ал жараксыз иш болуп калышын билдирет. Бул негизги эреже. Кээде ошол шариатта келген тыюулар далилдин негизинде арамдыктан башка өкүмгө өтөт. Макрух болуп калат. Же болсо баягы макрух болбосо дагы таштап койгон, кылбаган жакшыраак деген өкүмдү билдирет. Бул мары эмне менен билдирет? Ошол далилдин негизинде. Балким башка бир хадисте ушул хадисти түшүндүрүп бере турган хадис келип калышы ыктымал. Же болсо ошол эле тыюуну түшүндүрүп аткан, кайтарууну түшүндүрүп аткан хадистин ичинде эле сөздөр, сүйлөмдөр келип калышы ыктымал. Ошонун ичинен алымдар түшүнөт да, бул хадис бул арамды билдирбей атат. Же болсо алымдар башка китептеринде түшүндүрүп кетишет. Өз ара талаш тартыш жок. Бул пайгамбарыбыздан келген тыюу бул арамды билдирбейт. Мына ушундай негизде гана биз бул арам эмес экенин деп түшүнөбүз. Анан ошентип ошого жараша амал кылабыз. Жана андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кетти, эгерге силерге кандай буйрук берген болсом, ошол мүмкүнчүлүгүңөргө жараша, кудуретиңерге жараша аткаргыла. Бул шариатта муну буйрук деп коебуз, муну амр дейт. Бул дагы амр ушундай эле. Кайсы амр келген болсо, буйрук келген болсо шариатта, ал ошол буйрукту аткаруу милдет экенин билдирет. Важип экенин билдирет. Жана ошону дароо аткарыш керек
калтырбастан. Бул дагы негизги эреже. Кээде ушундай буйруктар болуп калат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген. Бирок ал важип дегенди билдирбей, милдет деген билдирбей, мустахаб, сүннөт дегенди билдирип калат. Ал дагы ошо жогоруда айтылгандай эле башка хадистердин түшүндүрмөсүндө, жосо башка хадистерде келген пайгамбардын сөздөрүнө таянылып, же болбосо алымдардын түшүндүрмөсүнө таянылып, ошону түшүнөбүз да, бул жерде бул мустахаб экен, бул жерде важипти билдирбейт экен деп билип, ошого жараша анан өкүм чыгарабыз. Анан айтып кеттик, мисалы сөзүбүздүн башында жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир нерседен тыйган болсо, ошол нерседен дароо тыйылышыбыз керек, жана ошондой эле ошо кайсы нерседен тыйган болсо, ошол нерсенин жараксыз экенин билебиз. Бул эми жалпы жонунан. Кээде андай болбой калат. Муну ушул эки нерсе менен билебиз. Мисалы, бул эрежени ошо Ибн Таймия рахимахулла айтып кеткен. Ошо тыйылган нерселер, мисалы тыйылган далил, ошо бир хадисте келиш керек. Мындайча айтканда, биз кайсы бир тыйылган нерсени жараксыз деп табуу үчүн муну кылган болбойт, эгерде ким кылган болсо, ал амалы жараксыз болуп эсептелинет деп айта турган болсок, ошол нерседен тыйып аткан нерсе бир далилде келиш керек да, бир далилде. Мындайча айтканда, эки жанынан көп башка далилдерден чогулбаш керек. Мисалы, Аллах субхана таала Куранда айтып атат, жума күнү ушу жума намазына чакырылганда намазга барып, ошо соодаңарды таштагыла. Биз бияктан эмнени билдик? Жума күнү ошол азан чакырылганда намазга, жума намазынын экинчи азаны, дароо соода ишти токтотуш керек. Ким эгерде соода сатык менен алек болгон болсо, ал соода кылган иши арам, жана кимдин соода кылган болсо, ошо соодасы жараксыз болот. Шариатта туура эмес соода болду деп өкүм чыгарылат. Анткени ушул аят далил болот. Демек, бул өкүм ошо бир эле аяттан, бир келген далилден алынды. Анан мындай деген маселе болуп калат. Мисалы, алдындар арасында бир талаш маселе бар. Мисалы, бир адам бир жерди зулумдук менен тартып алды дейли, же болбосо бир үйдү зулумдук менен басып алды. Же болбосо бир кийимди, бирөөнүн кийимин тартып алды. Анан ошол кийим менен намаз окуп, же болбосо тартып алынган үйдө намаз окуса, же болбосо басып алган жерде намаз окуса, ошо намазы бузулабы же бузулбайбы деген маселе бар да. Анан кээ бир алымдар жок, намаз жараксыз, анткени ал арам нерсе, арам жерде, арам кийим менен окулду деп айтышат. Кээ бир алымдар айтат, жок, андай эмес. Ооба, ошол адамдын кылганы бул туура эмес, бул зулумдук иш. Ага өзүнчө жооп берет, бирок намаздын ага тиешеси жок. Намазын окуп парзынан кутула берет. Анткени шариатта басып алынган жерде намаз окубагыла, арам кийим менен намаз окубагыла деген маселе жок. Кийими таза болсо болду, окуп аткан жери таза болсо болду. Намаз өтө берет, наркыга өзүнчө жооп берет деп айтышкан. Мына ушундай деп айткан алдындардын ою туура. Анткени ошо шариатта далил жок да, мисалы, ошо басып алынган арам жерде намаз окубагыла деген. Намаз окусаңар, намазыңар жараксыз болот, жоксо бул нерседен тыйылат деген. Ал башка далилден алган да, башка жалпы зулумдуктан алыс болула, бул мусулмандын акысын жебегиле деген далилдерден алган. Ошондуктан берки алдындар айткан, бул арам нерсе, буга өзүнчө жооп берилет, намаз болсо өтө берет деп айтышкан. Мына ушундай болуп, жанагы биз айтып аткан маселе, кайсы бир ишти жараксыз деп эсептей турган болсок, сөзсүз түрдө ошол жараксыз экенин билдире турган далил бир далилде келиш керек. Ар кайсы эки жанынан көп далилдерге чогулуп айтылбаш керек. Экинчиси, кээде ошо иштер жараксыз болбой калат. Эмне себептен? Экинчи маселе, муну шариат өзү бир нерседен тыйып, бирок ошонун натыйжасын пенделерге байланыштуу кылып койгон. Адамдын ыктыярдан койгон. Эгерде кааласа бузса болот, кааласа бузбаса болбойт. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар, Муслимде келген.
Ал хадис мааниси ошо базарга товар болобу же мал жандыгын алып келаткан адамдардын алдына тосуп чыгып, алардан бир нерсе сатып албагыла базарга киргенге чейин деп айтканда. Мисалы көбүнчө бул жанагы шаардын ичинде ортомчу болуп, далдалчу болуп иштегендер, жоксо алып сатарлар деп койсок болот. Башка бирөө товарын алып келген болсо же мал жанын алып келаткан болсо, алдын ала тосуп чыгып, ошо базардын ичине киргизбей эле сырттан соодалаша баштайт. Муну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тыйган, мындай кылбагыла. Эгерде ушундай соода болуп кетсе эмне болот? Эгерде ушинтип бирөө ушинтип соодалашып алган болсо, анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо сатуучуга ыктыяр берген. Ошол адам ушундай кылып соода кылып, өзүнүн товарын же малын сырттан сатып, анан базарына ичине кирип өкүнүп калып, мен арзан сатып алдым, туура эмес сатып алдым деген болсо, ошол адамга ыктыяр берген да, кааласа сооданы бузат. Анан ал келип берки сатып алган кишиге айтат сатуучу: мен сага туура эмес арзан сатып коюп турмун, алданып калып турум, болбойт. Кайра товарымды же малымды кайтарып бер деп айткан акысы бар да. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондой акы берди. Мына бул жерде карасаңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алардын соодасын жараксыз кылып салган жок. Ошол сатуучуга кайтарып койду ыктыярды. Эгерде кааласа базарга ичине кирип, анан айный турган болсо, сооданы бузса болот деп. Мына көрдүңүздөр, бул жерде жана биз айтып аткан эрежеден тышкаркы башка өкүм берилет. Ушул эки акыбалда. Мына ушуну жакшы түшүнүп биле алышыбыз керек. Андан кийин ошо буйрукту биз айтып кеттик. Буйруктар да ушул сыяктуу. Бул важипти билдирет, дароо ошол ишти аткарыш керек. Анан кээде буйруктар деле важип билдирбей калат, аны биз далилдин негизинде түшүнүп билип алабыз. Андан кийинки маселелер мына бул хадисте ачык айкын болгондой эле, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгерде кандай бир тыюу келген болсо шариатта, ошону дароо таштап, аны кылбаш керек деп айтты. Берки буйруктарга келгенде, тыюу салынбаган буйруктарга келгенде, анын мүмкүнчүлүгүңө жараша, кудуретиңерге жараша аткарылат. Эмне себептен Аллах пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо эки нерсени айырмалады. Анткени жана тыюу салынган нерселерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде негизине таянып айта турган болсок, шариатта ошо тыюу салынган нерселерди таштагыла деп атат. Бул жерде мындайча айтканда көп кудуреттүүн, баягы кыйынчылыктын кереги жок. Бул таштап коюуну гана талап кылат. Таштап койсо болду, ошол нерсени кылбай. Берки буйруктарды аткарууга келгенде адам баласынан бир нерсени кылып, ошону иш жүзүнө ашыруу талап кылынып атат да. Ана колу менен, дене мүчөсү менен аткарыш керек. Анан кээде адам баласы аны аткара албай калышы ыктымал. Ар кандай акыбалдарга жараша ооруп калат, мүмкүнчүлүгү болбой калат. Ошол себептен шариат аналардын кудуретине байлап койгон. Мисалы Алла Таала башка бир аятта айтат: "Фаттакуллах масатаатум". Аллах субхана таалага кудуретиңерге жараша таквачылык кылат. Жана ошондой башка аятта айтып атат Алла Таала: "Ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха". Аллах субхана таала эч бир жанга, эч бир адамга кудурети жетпеген, мүмкүнчүлүгү жетпеген нерсени милдет кылбайт, мойнуна жүктөбөйт деп. Ошол себептен бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам экөөнү тең эки нерсени буйрук менен тыюуну айырмалабайт. Мисалы буйрукка келип дагы кошумча айта турган болсок, буйрук мына жалпы жонунан шариаттын буйруктарын адам баласы аткара алат. Ошондуктан Алла Таала аларга эмне буйрук берип атат. Ошол нерсе намаз окугула, зекет бергиле. Жалпы жонунан ошо адамдын кудурети жете турган нерселер шариаттагы баардык көрсөткөн буйруктар. Бирок кээде ошол адамдын акыбалына жараша, кудуретине жараша өкүмдөр өзгөрүшү ыктымал. Мисалы, намазды биз туруп окушубуз керек. Кээде адам баласы ооруп калат, турса кыйналып калат. Анда шариат эмне кылган? Уруксат берген отуруп окуу деп. Кээде отуруп окуй албай калат. Анда капталына жатып, кандай акыбалда болсо окуш керек. Мына ошол себептен
Шариат муну мындай кылып өкүм кылдык. Ушуга мүмкүнчүлүгүң жetse ушундай кылып аткар, эгерде жетпесе, анда башкача кылып аткар деп ар бир адамга мүмкүнчүлүктү түзүп берип койгон биздин шариятыбыз. Адамда эч бир шылтоо жок. Бардык шариаттын өкүмдөрү өз ордуна коюлган. Ушундан улам биз билебиз, мына кээ бир адамдар бар го, жанагы билбестиктен айынан же болсо өздөрү эле өкүм чыгарып алышып, оруп калса, же болсо тура албай калса, намаз окубай эле койдун, анткени мен тура албай атам, кыямга тура албай атам, окуй албай атам, таштап салышат. Булар ошо надандыктын себебинен. Шарият болсо ошонун баарын тең ордуна коюп берген. Иши кылып адам баласынын акыл эси бар болсо, болду, ошол адам кандай акыбалда болобосун намазын окуй берет. Жогоруда айткандай, тура албай калса отуруп окуйт, отура албаса жатып окуйт. Дене мүчөсү кыймылдабай калган болсо, ошол акыбал менен да окуйт. Башы менен ийкеп окуйт. Башта кыймылдабай калса, өзү менен ирмеп окуйт. Мына ошондой өзүнүн жолдору бар. Мисалы, даратка суу таппай калган болсо, дарат же болбосо суу өтө муздак болуп, же муздак болбосо дагы дарат ала турган болсо, денеси оорулуу болуп, оорусун күчөтө турган болсо, анда шарият эмне болот? Таяммум алла дейт, топуракты колдонгула дейт. Мына ошентип адам баласы өзүнүн такыба мүмкүнчүлүгүнө жараша Алла Тааланын буйруктарын аткарып, такыбачылык кылат. Бул шариаттын мээримдүүлүгү, шариаттын жеңилдиги. Ошондуктан шариатта, биздин шариятыбызда аткарууга мүмкүн болбогон эч бир буйрук жок. Бардык буйрук адамдын кудуретинин чегинде келген буйруктар. Адам баласы аткара алат. Ооба, түйшүк кыйынчылык болот. Бирок түйшүктөн алыс болгон, кыйынчылыктан алыс болгон адам бар. Бул жашоонун өзү эле түйшүк, кыйынчылык. Бирок ошо түйшүктү да адам баласы аткара алат, кыйынчылыкты аткара алат. Бирок адамдын такыр эле кудурети жетпей калган эч бир буйрук жок. Бардык буйруктарды адам баласы аткарганга мүмкүнчүлүгү бар. Ошол себептен Аллах субханала таала жана жогоруда аят айтып кеттик. Адам баласы ошо алар мүмкүнчүлүгү болбогон, кудурети жетпеген нерсени эч качан буйрук кылбайт. Сөзсүз түрдө адам баласы ошол нерсени кыла алат. Тыюу салынган нерселер болсо дагы, ал нерсени да таштай алат адамдар. Ошол себептен шарият дароо таштаган, буйруган. Зына кылбагыла, ууру кылбагыла, киши өлтүрбөгүлө. Адам баласы мындан тыйыла алат. Болгону өзү азгырылып, же болсо шариат тыюу салган себептерден алыс болбой, мисалы арак ичип алып, ошонун аркасында кылмышка барып, ана ушундай гана туура эмес тыюу салган нерселерди кылып алышат. Болбосо адам баласы өзүнө өзү эсеп кысап берип, оңолоюн, мындай нерсени кылбайын, таштайын деген болсо, сөзсүз түрдө аны кыла алат. Ошондуктан шариат бизден ошол нерселерди талап кылган. Андан кийин мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошо буйрук жана тыюу жөнүндө айткандан кийин мусулмандарга эскертүү катары айтып кетти. Шариатта көп эле суроо бере берген болбойт. Жана талаш тартыштагы тыюу салынат. Анткени ушул эки нерсе, көп суроо берүү жана талаш тартыш, пайгамбарлар карамага каршы чыгуу, бул ошо мурунку коомду жок кылып салган. Эми карама каршы бул түшүнүктүү. Карама каршы чыгуу деген, мисалы, пайгамбарларга карама каршы кантип чыгышкан мурункулар. Алар ошо пайгамбарлар алейхимуссалам, аларга Алланын саламы салаваттары болсун, алар айтпаган нерселерди айтты деп, же болсо айтып келген сөздөрүн, буйруктарын бурмалашып, же болбосо жалпы жөн эле каршы чыгып, диниңерге баш ийбейбиз, силер ээрчибейбиз деп ушундай карама-каршылыктарды көрсөткөн. Анан ошонун натыйжасында алар балеге, кырсыкка учурашкан. Суроо жаңанан болсо, бул суроону мына суроодой карай турган болсок, бул суроодо тыюу салынган эч нерсе жок. Адам баласы бир нерсени үйрөнөйүн деп суроо берген болсо, шарият мындан тыйбайт. Балким суроо берип үйрөнгөнгө үндөйт. Болгону кээде суроо эмне себептен жаман суроо, тыйылган суроо деп аталат. Ошого байланыштуу мааниге, же болсо ошол суроого камтылган сыпатына байланыштуу болот.
Ошондуктан суроонун ар кандай түрлөрү бар. Мисалы ошону айта кетели. Кээ бир суроолор мисалы бул үйрөнүү максатында, пайда алуу максатында болот. Бул эми баягы биздин жашообузда болуп аткан мусулмандардын, аалымдардан барып сурап, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, сахабалар үйрөнүп, дин үйрөнгөн жалпы баардык суроолор. Мунун баары тең шариатта көрсөтүлгөн. Шариат бул нерсеге үндөйт. Ошондуктан биздин Айша энебиз Муслимде келген хадисте айтат. Алла Таала ансарлардын жубайларын, аялдарын ырайым кылсын. Ал аялдар тартынбастан, уялбастан өзлөрүнүн динине байланыштуу маселелерди пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурашчу эле деп Айша энебиз аларга жакшы дуа кылды. Алла Таала ырайым кылсын. Көрдүңүздөрбү, ал сахаба аялдар өзлөрүнүн динине байланыштуу нерселерди тартынбастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурап алышты. Бул нерсе аябай жакшы. Анткени адам баласы билүү менен үйрөнөт. Суроо менен үйрөнөт. Эгерде сурабай койсо, изденбей койсо, анда көп катачылыктар кетирип алышы толук ыктымал. Ошондуктан көптөгөн алымдар ушу Ибн Аббас деген сахаба бар эмес, ошондон ушундай риваятты алып келип жүрүшөт. Ибн Аббастан сурашкан экен да. Анткени Ибн Аббас сахабалардын ичинен илимдүү сахабалардан болгон да. Ушул илимге, ушул даражага кантип жеттиң дегенде, ал киши айткан экен, ушу көп сураган тил менен жана акыл жүгүрткөн жүрөк менен деген экен да. Жана ошондой эле Зухри деген чоң таби алым өткөн. Ошол киши мындай деп айткан экен. Илим бул казына. Казынанын ачкычтары бул суроо берүү деген. Мына ушинтип биздин мурунку алымдар ушу илим издөөдөгү суроонун баалуулугун билишкен. Анан пайдалуу суроолорду берип, динди алып жана башкаларга ошону жеткирип беришкен. Бул демек үйрөнүү максатындагы, пайдалуу максатында берилген суроо, биринчи суроо. Андан кийинкиси экинчи кээ бир суроолор болот, мисалы пайдасыз суроолор. Мисалы Аллах субханаху таала рух жана адамдын жаны жөнүндө суралганда, пайгамбардан сурашканда ошол кездеги адамдар, Алла Таала ал нерсеге жооп берген эмес. Анткени пайдасыз суроо, анткени Алла Тааланын илимине тиешелүү бул нерсе, аны билсе деле элге пайда бербейт. Мындай нерселердин да сурабай эле коюш керек. Анан үчүнчү суроонун түрү бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын убагына тиешелүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухари, Муслимде келген бир хадисте айтканда, ушу адам күнөөлөрдүн катарында дейт, ушул бир адам суроо берип, ошонун суроосунун айынан арам болбогон нерсе, арам болуп калган болсо, муну ошол адамдын күнөөсү, ошол адам күнөөгө баттуу деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кетти. Анткени билебиз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убагында вахий келип турган убак, Алла Тааладан пайгамбарыбызга кезеги менен муктаждыкка жараша вахий түшүп турган. Эгерде ошондой убакта кимде-ким пайдасыз суроолорду бере турган болсо, айрыкча ошо арам адалга байланышкан. Анан ошонун натыйжасында Алла Таала ошо суроонун натыйжасында бир нерсени арам кылып койгон болсо, мусулмандар үчүн бул нерсе кыйын болуп калат. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда, ким ушундай кылган болсо, бул күнөө иш кылыптыр. Ошонун суроонун айынан бир нерсе арам болуп калса деп айткан. Эми бул нерсе азыр жок, анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жашоодон өткөн, вахий токтогон. Андан кийинки төртүнчү суроонун түрү бул жана зыян бере турган суроолор. Мисалы адам баласы өзүнө күнөөнү үйүп эле, мисалы шариатта эмнеге мындай, эмнеге Алла Таала муну арам кылып койгон, эмнеге муну адал кылган, муну мынтип койсо эле болбойбу же тигинтип койсо эле болбойбу деп. Же болбосо биз акылыбыз жетпеген кайып маселелерине байланыштуу маселелерди сурап, бул кандай, тигиндей деп, ошонун баары тең эмне тыюу салынат. Анткени адам баласына бул нерсе зыян берет, пайда алып келбейт. Эгерде ушундай суроолорду берип,
ана шектенип күнөө кылган болсо мойнуна күнөө жазылат. 5-чи суроо бул жанагы тежиктенип карама каршылыктын натыйжасына берилген суроолор. Үйрөнүү максатында эмес, ошону карама каршылыкты көрсөтөйүн, тежиктенейин, шектентейин элдерди. Анда ар кандай айыптарды туура эмес жактарды таап чыгайын деп суроо берген. Бул да болбойт. Бул көбүнчө ошо жанагы мурунку өткөн коомдо болгон, айрыкча еврейлерде. Жана Аллах субхана таала Бакара сүрөсүндө окуяны алып келет эмеспи? Еврейлерге Аллах субхана таала уйду сойгула деп буйрук берген болсо, уйду сойгула деп, бир уйду сойгула деп буйрук берген. Алар ошо бир уйду кармап союп коюшпастан эле, эгер союп коюшса кутулмак. Алар тежиктенип эмне кылышкан? Бул кандай уй? Өңү кандай? Сыпаты кандай деп ошентип сурап отуруп, Аллах субхана таала суроолоруна жараша өкүмдөрдү берип, анан акырында ошо сое турган уйду Аллах субхана таала көрсөткөн сыпаттагы уйду араң табышып, араң көк деген акчага, алтынга сатып алып араң союшкан. Алар өзүлөрүнүн ушул жанагындай тежиктенип карама каршылык көрсөткөн суроолордун натыйжасында ушундай кыйынчылыкка дуушар болушкан. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанагы биз алып аткан хадистеги тыюу салынган суроо мына ушундай суроого байланыштуу. Андан кийинки суроонун түрү бул боло элек нерсе жөнүндө суроо. Мисалы, боло элек маселе жөнүндө суроо. Ушундай сураса болобу, болбойбу деген маселе бар. Мурунку ушу салафтар, сахаба, табииндер ушундай нерселерден тыйган. Ибн Раджаб деген чоң алым киши ушул 40 хадисинде ошо Убай ибн Кааб, Заид ибн Сабит жана башка табииндерден, башка имамдардан көптөгөн асарларды алып келген экен. Алардын сөздөрүн ошо баары тең ошолор боло элек нерсе жөнүндө суроодон тыйышкан. Диндеги маселе боюнча. Мындай болуп калса кандай болот, тигиндей болсо мындай болот деген суроолор көп кездеше берет да. Адам баласы муктаждыгы жок. Жөн гана маселе катары сурап коюшат. Ушундай болсо эмне кылабыз депчи. Мына ушундай нерсени мурунку салафтар жаман көрүшкөн. Мунун себебин ушу Ибн Хаджар рахимахулла түшүндүрүп айтып кеткен экен. Анткени адам баласы ошо боло элек нерсе жөнүндө суралып анан ошого жооп берген болсо, алар илимсиз Алла Тааланын дининде туура эмес жооп берип коюшуптун. Алла Тааланын атынан ката жооп берип коюшуптун. Алар болсо мындай нерсеге муктаж эмес, эч бир зарылдык жок ага нерсеге жооп берүүгө. Мына ошондуктан мурунку салафтар жаман көрүшкөн. Мындай нерсе болбойт деп тыйышкан. Качан гана ошо суралып аткан бир маселе иш жүзүнө ашып, жобосо кайсы бир адам ошол нерсеге дуушар болуп, анан сураган болсо, мына ошону жооп беришкен. Ошо асарларда көптөн келет, алымдарда сурашканда ушул нерсе болдубу деп сурашат. Боло элек деген болсо анда болгон кезде сурат деп ушинтип жооп берип коюшкан. Эми бул маселе бул жалпы жонунан. Анан кээде мисалы адам баласы мисалы эл менен аралашып, элге дин үйрөтүп жүргөн кезде ар кандай жагдайлар пайда болуп калат. Анан ошол жагдайдан ар кандай акыбалдардан бир суроо туулгудай уже ыктымалдуулук чоң пайда болуп калган болсо, ошондо изденип сураса болот. Ушундай боло турган ошо көзү жетип калган болсо. Алдын ала даярдануу максат. Мына ушул мааниде Ибн Усеймин рахимахулла айтып кеткен экен, мисалы муктаждыгы жок суроолорду бербеш керек деп. Бир гана ошо илим издечү адам ошо даярдануу максатында даярданып, элге ушундай акыбал келип калат деп, ушундай ыктымалдуулук бар деп, анан даярданып сураган болсо, ошого гана уруксат деп айткан экен, жана ана башка алымдар. Бирок жалпы жонунан жанагындай боло элек нерселер жөнүндө суроо бул шариатта тыюу салынат. Мына жалпы жонунан ушу суроолордун түрлөрү ушундай. Анан дагы бир маселе калып калыптыр. Жана биз башында айтып кеттик, шариатта буйруктарды дароо аткарыш керек.
Мисалы Алла Таала ажылыкты парыз кылды. Ажылыкты парыз кылгандан кийин ким ошо ажылык кылууга мүмкүнчүлүгү болор замат ошо ажылыкты аткарыш керек. Кийинки жылы аткарайын, шашпай деп таштап койбосун. Албетте бул маселеде эми кээ бир алымдардын ою башкача, алар кийин шашпай деле аткарса болот деп айтышат, бирок туурасы муну дароо аткарыш керек. Эмне себептен? Анткени Аллах субханаху таала мына Куранда айтууда: "Сари'у иля магфиратин мин раббикум". Силер ушу Роббиңердин кечиримин алууга шашылгыла деп Аллах субханаху буйруп атат. Сари'у. Жана ошондой эле башка аятта сабиqu иля магфиратин мин раббикум. Роббиңердин кечиримине жарыш кылады. Демек бул жерде мына Аллах субханаху таала мусулмандар эмнеге буйруп атат? Ошо тез аткарганга, жарышканга буйруп атат. Роббиңердин кечиримине шашылгыла, жарышкыла, ошого жетип калгыла деп. Демек биз муну эмнеден түшүнөбүз? Демек шарият ушу жакшы иштин тез аткарылышын бизден талап кылат. Ошондуктан тез аткарыш керек. Жана ошондой эле экинчи далил, эгерде кимде ким өзүнө келген буйрукту тез аткарып койгон болсо, бул эрте кутулат. Убагында кутулат. Эгерде кечиктирип койгон болсо, мүмкүн ал нерсе кийин кыйын болуп калышы ыктымал. Ошол нерсени иш жүзүнө ашыруу кыйындап кетиши ыктымал. Аткара албай кыйналып калышы ыктымал. Демек ошол ар бир буйрукту, ар бир милдетти өз убагында аткаруу бул ошол адамдын өзү үчүн эле пайда. Ошондуктан ошо алымдар ушул ой туура, ошол себептен буйрукту дароо аткарыш керек деп ушундай чечим чыгарышкан. Валлаху а'лам. Мына бүгүнкү сабагыбыздын кыскача баяны ушундай. Аллах субханаху таала бизге пайдалуу илим берсин. Жана илимге амал кылуучулардан кылсын. Аллахумма салли ва саллим аля абдика ва расулика набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.